Siz ene tilingizden başka dağı bölök düynölük tillerdi mıktı bilseniz, siz özüңүздүн kesibиңизден abdan mıktısı olosuz. Bugünkü Kuveyt El Aralık Üniversitetinde bolup жаткан тегерек üstöldağı ушундай maksatlardı koydu. Til bilsen dil bilesin деген nakıl keptегидей, азыркы билим алуунундагы бир бутагы тил билүү, кайсыл тилди үйрөнүп алган болсо да, жакшы өздөштүрүү, эркин сүйлөө эмеспи. Өнөктөштүктүн алкагында 21-кылымдын бүтүрүүчүсүнүн учурдагы абалы жана келечеги аталган бул тегерек столго республикабыздагы тийиштүү уюмдардын өкүлдөрү, иш берүүчүлөр чакырылып, болуп жаткан маселелерди талкуулашты. Биз кандай окуу жай болобу, же жумуш берүүчү тарап болобу, кандай жардамдарды көрсөтө алабыз, ушунун алкагында болмокчу. Эң эски максатыбыз ушулар. Лингвистика багыты бүгүнкү биздин карай турган ошо адистигибизге өтө актуалдуу болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол багытта окуган студенттердин саны 1-орунга чыкты да. Анан буларга талап көп. Анан быйыл ушул багытка дагы бир компьютердик лингвистиканы ачалы деген тилектер болуп атат. Кайсы эле окуу жай болбосун тил үйрөнүүдө көйгөйлөр болуп келген. Эми ушул жагылайдан кантип чыгуу керек деген суроонун ортосунда талкуулар да болду. Аталган окуу жайда негизинен араб жана англис тилин мыкты өздөштүрүп, кесипке ээ болуу башкы максат. Андыктан студенттер да ушуга далалат жасашат. Тегерек столубуз бул бизде салтка айланып калган. Анткени биз азыркы замандын талабына ылайык кадрларды даярдаганга аракет кылып жатабыз. Анткени лингвистика кафедрасы 3 багыт боюнча иштейбиз. Методика боюнча, тил боюнча, англис тил боюнча, анан котормо боюнча. Ошондуктан биздин студенттерибиздин келечеги аябай кең деп ойлойм. Анткени замандын талабы биз тилди эле үйрөтпөстөн ошол калктын тарыхыны, үрп-адатыны, азыркы замандын талабы жаңы технологияны колдонуу менен үйрөткөнгө өбөлгө түз бергенге аракет кылабыз. Университеттин ректораты жана окутуучулар курамынын башкы максаты да өз кесибинин мыктыларын даярдап жана да тилди жакшы үйрөтүү экен. Бул максаттын өтөсүнө чыккандар жумушка оңой эле орношуп, ишин андан ары дагы жакшы алып кетишет. Азыркы студенттердин бүтүрүүчүлөргө кийинки жумушка орношууга биз көмөк көрсөтүп жатабыз да. Бизде азыр эми бул лингвистика кафедрасынын бүтүрүүчүлөр үчүн уюштуруп атабыз тегерек столду. Анан 21-кылым жаңы технологиялар доору болуп байланыштуу. Азыр ар бир мугалим мурунку эски метод менен эмес, жаңы технологияны колдонуу аркылуу билимин өркүндөтүп өтүшүбүз керек да. Себеби деген мурунку студенттер, мен мурунку канча жыл тажрыйбама таянсам, мурунку студенттер мугалимди маалымат булагы катары эсептешсе, азыркы студент бардык маалыматты интернеттен алышат экен. Ошондуктан мугалим жаңы технологияны колдонуп, өзүнүн окутуу методун өркүндөтүп, студенттерге колдонуш керек да. Good morning, honorable guests and participants of the round table. Аталган окуу жайынын ушул жылы компьютердик лингвистика кафедрасын ачуу максаты дагы бар. Муну менен тилди тереңдетип үйрөнүүгө, өздөштүрүүгө жакшы шарттар түзүлөт. Атахан Кожоголов, Дания Роман Туруулу, Аида Токталиева, Улуттук канал, Замана студиясы.